Республикасы Маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана эл аралык хореографтар союзу жана Антре студиясы Кызыл кызгалдактар эл аралык фестивали Ысык Көлдө өттү. 2018 жылы Кызгалдактар аттуу фестиваль өткөн. Катышуучулар ушу конкурс уюштурсаңар жакшы болот эле деп ошо ачтелем даярданып отуруп, мынакей 2023 жылы буюрса фестиваль өткөрүп атабыз. Фестивалдын ичинде ошо 3 иш-чара өтүп атат. Биринчи азыр семинар өттү, повышение квалификации хореографтарга. Экинчи конкурс хореографический вокал коллективтерге. Андан тышкары азыр арт-пленер өтүп атат художниктерге. Катышуучулар Россиядан келишти. Томск, Братск, Прокопьевск шаарынан, Алматадан коллектив келди хореографический. Бир жуманын ичинде ошо арт фестивальда, Алый Маки арт фестиваль. Чыгармачылык, сүрөтчүлөр, хореография, вокал бүт баары ошо катышты. Биздин мен ойлойм, ушу келечекте ушу фестиваль өнүп өсүп, дагы катышуучулар көбүрөөк болот болуш керек. Азыр суранып, эмдиги жылы болобу деп Россияда азыр уже жазылып аткандар да болуп атыптыр. Алгачкы фестиваль Кызыл кызгалдак деген аталышта 2018 жылы башталып, ошондон бери уланып келе жатат. Бул жерде таланттуу балдар ырдап билип жана сүрөт тартуу боюнча сынактар өткөрүлүп келет. Жеке ырдоо, жандуу аткаруу чыгармаларды жана би коллективдердин дагы өнөрлөрүн тартуулап келишет. Эл аралык болгондон кийин калыстар тобу Россиядан, Казакстандан келип, балдардын өнөрлөрүнө баа берип отурат. Готовка была практически вот последний. Бул фестивалга мен Россиядан келип катышып олтурганыма кубанычтамын. Анткени бул жерде менин окуучуларымды көрүп кубанып жатам. Бир кезде алар би өнөрүнө багыт алып билим алышса, бүгүн алар Кыргызстанда алдыңкы бийчилер аталып балдар фестивалын өткөрүп келишет. Эң башкысы Кыргызстандын бермети Ысык Көлдүн жээгинде өтүп жатканы балдар үчүн дагы абдан жакшы. Мен Кыргыздын таланттуу балдарын көрүп кубандым. Алардын көздөрүнөн бир гана кубанычты көрүп олтурам. Бүгүнкү фестивалга жалпы 17 коллектив катышып, 400дөн ашык ырдап бийлеп жатканы абдан жакшы. Дагы мындан дагы өнүгүп, тынчтык болсун деп тилек кылам. Кызыл кызгалдактар фестивали Чолпон Атадагы рух ордо комплексинде болуп, келген коноктор, туристтер келишип, таланттуу балдардын өнөрлөрүнө күбө болуп жатышты. Ак ниет би ансамбль эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишип келсе, бул ирет фестивалда улуттук бийди аткарып, көрүүчүлөрдүн кол чабуусуна ээ болушту. Ак ниет би ансамблыбыз. Биз лагерде уже 6 күндөн бери жүрөбүз. Ар кайсы күн ар бир күн мастер-класстарга барып, ар кайсы улуттардын бийлерин үйрөнүп, өзүбүз өнүгүп жатабыз. Өзүбүз улутубузду көрсөтүп, биздин биринчи биибизди Сымбат деген кыргыз биибизди көрсөтүп, азыр гран-приге бийлеп жатабыз. Фестивалга катышкан балдар жана мугалимдер үчүн фестивалдын алкагында бидин ыкмаларын үйрөтүү жана окутуу, мугалимдердин кесибин жогорулатуу үчүн атайын чеберлер классы уюштурулуп, Көл жээгинде атайын оюндар дагы өткөрүлүп келет. Жыйынтыгында өзгөчөлүгү таланттуу балдарга атайын уюштуруучулар тарабынан диплом жана кызгалдак чөйрөлгөн статуэткалар берилип, жолдомолор ыйгарылды. Жакты, аябай жакшы экен. Жюри профессиональный, они очень. Биз азыр биринчи ырыбызды Don't worry, be happy деген ырдадык. Азыр ушул костюмдар менен Мунайбас деген ырды ырдайбыз. Биз баарыңарга ыраазыбыз. Рузелжеге жана Свете Айпавнага ыраазыбызды беребиз, жана ата-энелерге дагы. Биз азыр жакшы бийледик. Мага жакты аябай.